Assalamu alaikum Kırgız elim. Hazırımdaki bir saatten beri men uşul жаңылыкты угуп алып, мындай өзүмө келе албай турам да азырчы. Шундай жүрөгүм ооруп атат. Бүгүн мени ушу чыгарып берчи 2008-жылкы кыз ушундай жоголуп кеттир, барыскондон деп суранышты эле да. Аудиторияң бар депчи. Мен чыгарып туруп бүт блогерлердин баарын отметка кылгам. Анан пабликтерге чыгартыргам. Анан бир маалда чалып бул эмне ким деп эметсем телефону табылыптыр деп укканда эле жүрөгүм шу деди да. Любой ата-эне мен азыр ушу ата-энесине, айрыкча энесине аябай жүрөгүм ооруп турат. Мен ушул нерсени көргөндө жанагы киргизди эле мынакей азыр уктум мен эфирде биринчилерден болуп, мынакей ушундай болуптур деген ишене албайм. Мына ушу видеону чыгаргым келбей, мындай күтүп отурдум. Может калп туура эмес информация болуп калабы деп бир сааттан бери ыйлап мына өзүмө келе албай атам. Мен ичим ачышып атат. Инстаграмды, ТикТокту ачсаң мына кичинекей бала зордукталган. 15 жаштагы зордукталган. Мына бул кыз табылыптыр. Табылыптыр мынакей үйүнүн жанынан чыгып машинага салып кетип 3 зөкүр буну деген зордуктап туруп. Зордуктап туруп бооморгут салыштыр. Качанга чейин кыргыз элибиз ушундай болот. Эмнеге педофилдерге жара көрүлбөйт? Эмнеге булар кайталайт? Ошо органын кес салгылачы, айланайын кес салгылачы. Садыр Жапаров мынакей Камчыбек Кыдышаевич ушуну законду силер деген аягына чейин чыгарып ушуну күчөтүп бергиле. Эмнеге балдар ушундай кыйналып жүрүш керек? Эркек балдары дагы школдо зордукталып аткан. Мен Инстаграмды ачкандан коркуп калдым уже. Качанга чейин биз балдарыбыз үчүн коркуп жашайбыз? Эмнеге педофилдерге мынча жазалар берилбейт? Өлүм талап болсун. Органы кесилип туруп өлтүрүлсүн ошолор. Эмнеге кичинекей наристелер ушундай болот? Менин жүрөгүм ооруп атат. Мени камап салгыла, өлтүрүп салгыла. Бирок ушуну закондоштуруп бергилечи, айланайын. Бачообуз сизден суранам. Эмнеге ушундай балдар ушундай өлүп калыш керек? Эшикке чыгып өлүп кала берген болобу? Элдерим колдоп бергиздер.